Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошо кыргыздын улуулугун таанытуу. Бүгүнкү күнгө чейин ошо адам жаралгандан бери мындай болжолдоп айтсак болот. Адам жаралганда тили ооз жок жаралган. Мисалга орусча сүйлөп калган эне атаганын баласы кыргыз болсо дагы орусча сүйлөп калат, ошо үйгө, чөйрөгө карап. Ошол сыяктуу адам жаралганда дагы тили оозу жок жаралган, турмуштун мукташтыгынан жылдар өтүппү, кылымдар өтүппү. Анан турмуштун мукташтыгынан сөз пайда болуп, турмуштун мукташтыгынан ошо палатка дейбизби, боз үйбү, темирби, жашоо, мисалы ошол кийизди бышыруу, чокой жасоо, анан ошол кийин резинканы иштетип, темирди иштетип, желимди иштетип, анан ушу техника доорлорун басып өтүп, азыр ушу техника, акыркы доор техника доору болуп, эми ошо теңирчилик деген доор башталып атат. Техникага же боз үйгө, же жердик жашоого адамдын көзү, акылы, тажрыйбасы жеткендиктен адам закону, адам ою иштеп келген, ошону пайдаланып келген. А бул теңирчилик деген доорго адамдын акылы жетпейт. Ошондуктан кыргызда эми Алла анан талла деген сөздөр эме эле чыкты. Алла талла депчи. Алла го Алла, мейли таллаң эмне мисалга? Мааниси жок бир кеп болуп атат. Талаабы мисалга? Жанын котормосу барбы? Ошол сымал ар сөздүн дагы энергиясы бар. Илгертен эми кыргызчылыкты эч ким жоя албайт. Керек болсо дүйнө эле ошо кыргыз болуп тынат же кыргын болуп тынат деп ааламдан берилет. Жашообуздун баары эле өзү кыргызчылык болуп чечилет. Өзү эле кыргызчылык бул жашоо өзү. Төрөлгөндөн баштап ырым-жырымыбыз, ат коюубуз, табиатка караганыбыз, суунун да сурагы бар деп ашык урунбаганыбыз, чөптү жулбаганыбыз, жер энеге маани бергенибиз, жазында жаз тоого барып, жаз тоого. Анан мындай көңүлүбүздүн көтөрүлгөнү, ошол табиатка суктанганыбыз, гармонияда болгонубуз, ошонун сырын билгенибиз, сезгенибиз, үнсүз сүйлөшкөнүбүз, рахаттанганыбыз. Анан жайлоого барып, жайлоодо дагы ошол мезгили, өзүнүн гүлдөчү гүлү, чыккан ышкыны, карагайы мисалга. Мына ошентип отуруп, кыргыздын көчмөндүк жашоосу эле бул көкүрөгүнүн көчүп жашаганы болот. Азыр болсо биздин көкүрөк көчпөй калды эле, бир отурумга эле пайда болуп калды, баягы көз карашка алдырып койдук. Ошол сымалуу бул кыргызчылык өзү теңирчилик болуп берилет. Ошо техника бүткөн кезде теңирчилик, теңирим жалгасын деген сөздү эми жокко чыгара албайсыздарбы? Момун мусулмандар же башка бир мындай атеисттер дейбизби? Теңирим колдосун. Тең көргөндү теңирим жалгаптыр. Ооба жамандык кылсаң Кудай тең деп туруп жаман бере берин. Тең деп коюп атпайбы кайра? Ал сенин теңиң эмес деп. Же кыргызда сөз болуп атпайбы? Ата менен тең уул, атадан артык уул, атадан кем уул деп мисалга. Ошол кыскасы теңир деген сөздүн өзүндө чоң энергия болуп атат. Анан көкө теңир. Көктөгү бир керемет теңдөөчү күчтөр. Орустар эми аны высшие силы деп коёбу. Мына ошентип теңирчилик деген доор башталды. Анан техникага адамды мындай, мисалы мебелди биз бала кезде мындай эле жөнөкөй эле бар эле, азыр ар кандайы бар. Демек ошо кол өнөрчүлөрдүн деле ар кандайы чыгып атат. Могу телевизордун деле бир кезде мындай болсо, азыр болсо жөн плоский болуп калды. Ага адамдын акылы жетип атат. Өзгөртүп, чоңойтуп, азайтып, кичирейтип, өзгөртүп, цветной деп коебузбу, боёктуу кылып,
Теңир ааламдашууга адамдын акылы жетпегенден кийин анан теңирден буйрулуп кыргыз элине көктөн келгендиктен же ааламдан келген өкүл болгондуктан ошо ааламдашууга өтүүдө, ааламдык көз карашка өтүүдө ааламдан буйрулуп, Кудайдан буйрулуп кыргызчылык, шаманчылык, теңирчилик аркылуу анан байланыш, аян, кабар берилди. Ааламдан мыйзам түштү, аян түштү, мыйзамга айланды. Ал аян байланышка, закон жерге түшкөндөн кийин адамдын ойлоп чыккан мыйзамы, саясаты, каражаты, медицина техникасы адамга ажал азапкан алып келип калды мына бүгүнкү күндө. Ошо теңирден буйрулуп, теңирчилик деген илим түшкөндөн кийин, же теңирчилик десе баягы булар теңирчи, анан биз мусулманбыз деп көз карашка карабаңыздар. Теңирчилик деген бул эмне дегенде ошол теңир кереметине жет деп илим түштү. Теңирдей сыпатка ээ бол, теңирдей тең бол деп. Ал теңирден илим түшкөндөн кийин Кудайдан дейбизби? Кудай деп бул жерде так берилет ааламдан. Бул кут ой деп. Эгер сенин көкүрөгүңдө бир кут ой болбосо, анда сенде кантип Кудай байырлайт? Кош ой, бабам. Ою кош. Мына. О дүйнө, бу дүйнөнү билгенде, кыргыздын кошогу кош дүйнөнү билгисет деп берилет. Жана кош ат деп коюп атпайбы? Эки ат сүйрөп баратканда кош жол. Мына кош ой, кут ой. Анысы кандай? Ошо кут ой болбогондон кийин адамдын өзүндө эмнеден үмүт өтөсүң? Оюңда кут болбосо, оюңда бир жакшылык болбосо, оюңда бир үмүт болбосо, ой менен жамгыр жаадырган болуп атпайбы? Бата бергенде ой өтүп атпайбы? Энергия сөз өтүп атпайбы? Сөз өтүп атпайбы? Ойдон сөз чыгып атпайбы? Ошентип мына адам ошол кош ой дегендей, кыргыздын кошогу кош дүйнөнү билет, билгисет дегендей, ошол эле кайра кут ой түшүп атат да бул жерде. Кут ааламдан түшөт экен дегендей эле кут түштү, ошон үчүн кут берүүбүз. Мына ошентип адам азыр ошол кош ой бабамдай ошо улуу түшүнүккө жетиш керек, улуу ойго жетиш керек. Себеби жерде ошо теңир кереметине жеткен адамдын ою менен дүйнө тегеренип тегизделет. Кудай же биз Кудай деп түшүнгөн аалам күчтөрү ар бир адамды өздөрүндөй сыпатка калыптанууга үндөп атат. Мына эртеден ушу эфирдин астында соттор жөнүндө сөз болуп өтүп атат, реклама. Илгери казы деп аталганбы, же болбосо сокур калыс деп аталганбы? Эми калыс адам кантип акча алыш керек? Адамдын тагдырын чечип атса, үй бүлөнүн тагдырын чечип атса, бирөөнү жазалап атса, ошон үчүн кыргыздын соту бул уяткаруу менен бата берүү болгон болуп атпайбы? Анан ошол жерде коррупционерлер сот отурса, анда бул теңирлик керемет жок да аларда. Ал жерде сотто теңир кереметиндеги адамдар отуруш керек. Ошо улуу сыпаттагы. Анткени Кудайдан ошондой мен калысмын деп буйрулуп келдим депчи. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн ал табыгый касиети жок ал соттун. Табылма илими менен сот болуп отуруп алды. Адам табылма окшобой атат да мына бүгүнкү дүйнөдө табыгый илим ааламдан түшкөндөн кийин табылманын баары күчү жоюлду. Кудай тагдыр, теңир тагдыр чечет бекен?
жаманга жаман буйруйт экен, бирөөгө жакшылык кылсаң жакшылык буйруйт экен. Ошо теңир керемети ошо сотто болуш керек. Ошол теңир касиети башчыда болуш керек. Касиетиң болбосо теңир сени тентиретет. Касиетиң болбосо ата теңир сени касиет эмне? Касиет бул калыстык. Мына караңыз. Ошентип туруп, урматтуу улуу журтум, теңирден ошо теңирчилик деген илим түштү. Ал эмне? Кыргызчылык теңирчилик. Ал эмне? Динби бул? Жок, дин эмес. Бул ааламдан түшкөн эле акыреттин сырлары, теңирдин сырлары, нур дүйнөнүн түпкү нускасы түштү. Акыркы доорго чейин пайгамбардын осуяты осуят болот. Ооба. Акыр заманга чейин. Акыркы заман бул алтын доор. Бүттү эми ошо кандай осуят болсо дагы, кандай табылма болсо. Эми ошол акыркы заман бул алтын доор. Акыркы заман бул теңир кереметине жетүү. Атанын деле өсүп отуруп жеткен чеги чоң ата, чоң эне, тайэне, тайата дегендей сыпат. Андан арынан ошо улуулук сыпаты менен о дүйнөгө узап кетиш керек да. Мына ошо сыяктуу акыркы доор бул алтын доор. Мына ошентип анан теңир мыйзамы түштү. Мына ушуну элге жеткирүү, ошо теңир сыпатына калыптандыруу. Адам сыпаты эмне болуп калыптыр бул жерде? Аалам сыпатына, теңир сыпатына, арбай сыпатына адамды калыптандыруубуз керек болуп атат. Эгер ушу теңир сыпатына жок эле дегенде менчелик деңгээлге жеткен болсо, жалган айтпайт эле, жаман айтпайт эле, ушак айтпайт эле, ууру кылбайт эле, арбай калп айтабы, периште ушак айтабы, анысыгандай Кудайдан түшкөн мыйзам жалганбы? Жалган эмес, бул чындык. Ошон үчүн аткарылып атат. Мына мен өзүм жөнүндө да ойлонуп калам. Бирөө суранып келсе, жок деп айтыш мага бир тозок. Берип койсоң, алышым кайра тозок. Ичимде кир жок. Укканымды мындай улуулукка салып, ар бир адамдын кемчилдигиби айтам. Мисалга. Анан ойлойм, бул жерде ошо атайын эле ааламдан арын алып элге ал келген жаралган жалгыз ал инсан ийгиликти жаратып, алга карай баратат, аруулап ички жан дүйнөсүн жаңы адамды жаратат, так илим берип баратат, бак дөөлөт, бакыт жаратат, арсыналай дегендей. А көрсө, чыныгы мыйзамды жеткирүү үчүн көктөн буйрулуп келсем, демек менин сөзүмдө жалган жок экен да. Жан дүйнөмдө жалган жок экен да. Эгер жан дүйнөмдө бир жалган болсо, анда бул аалам илими батпайт эле да. Ошол сымал эле улуу кыргыз дагы ошол сыпатына калыптанса, урушуу эмне кылат? Улуу адамдар урушпайт да. Улуу адамдар жакшына айтып четишет. Жеке кызыкчылык болбойт. Болбош керек улуу адамдарда. Эл деген, журт деген, жаштар деген, табият деген, коом деген, азыркы заман, учур чак деген гана интерес болуш керек. Элди кантип өнүктүрөбүз, кантип өстүрөбүз? Улуттарды, кыргыз журтун коюңуздар, улуттарды биз боштондукка чыгарууга жоопкербиз, ошо пендечилигинен, эскичилигинен деген жоопкерчилик болуш керек. Азыр ана мен неберемди мектепке алып бардым, анан баламдын түйшүгүн тарттым. Аны үчүн жаралган эмеспиз, улуу кыргыз. Эң биринчи ааламдан жаралып келген себебибиз, жаныбыз ааламдан келген, ааламга кетет. Ааламдык кызматын билбесе, ааламдашуу, ааламдык түшүнүк өтүү мезгилинде кызматын кылбаса, кырсык бул Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Келиңиздер, өзүңдүн жеке башың үчүн, кырсыктан кутулуу үчүн кел бирик. Алтын доор мыйзамына бирик. Теңир кереметине калыптан, ошол касиетти өзүңө калыптандыр. Улуулук сыпат изде. Унчукпас бол. Сүйлөсөң улуулукту гана сүйлө. Утурумдук бардык нерседен чык.
Себеби бул дүйнөгө кызматка келгенсиң. Эгер сен ошо улуулук кызматыңды кылсаң, жеке башыңда кырсык токтойт, бала чакаңда кырсык токтойт, кыйынчылык токтойт, ден соолугуң оңолот. Бул чындык, бул чындык. Себеби улуулук өткөн кезде майдаланбайсың, майда сүйлөбөйсүң, кыжаалат болбойсуң, кысылбайсың. Баягы кысылып калган клеткаларың ачылат, нервиң ордуна келет, нурданасың, жашарасың, Кудай колдойт. Сен анткени Кудайдын кызматын алып баратасың. Улутка бөлбөдүң сен, адамзат, табият, аалам, аба, жан жаныбар, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн дүйнө үчүн сен кам көрүп атасың. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бул ошо теңирчилик ааламдан эмне келем түштү дегенде техника доору бул эң жеткен чек. Эми техника ушу теңирчиликтин кызматын кылат. Бул кантип бүгүнкү күндө кылып атат? Элчилик кылып атат. Бул кантип элчилик кылат? Мен эле сөзүмдү жеткирген жок. Дүйнөдө кырсыкты кайра ошо техника чагылдырып биздин көзүбүзгө көрсөтүп атат. Демек медицинанын бүткөнүн, демек пендечиликтин бүткөнүн, демек пенделер жүргөн жерде эски пендечилик түшүнүк менен жашаган эл, ошол башчылар, ошол жер ар тараптан кырсыгаарын көрсөтүп атат. Мына элчилик кылып атат. Теңирчиликке. Бул теңирчилик деген ошо кудайлык сыпатка өтүү, улуулук сыпатка өтүү. Улуу Кудай деп коебуз го. Ошо тең. Ошентип кыргызчылыгыңыздарды эч ким чана албайсыздар. Кыргызчылыкты азыр чечмелеп да берем. Ошо ааламдык сабак убагында ар кандай менин максатым бар. Көрпендечиликтен чыгаруу, сиздерди эскичиликтен куткаруу, жан дүйнөңүздөрдү өстүрүү, өзүңүздөрдү таанытуу, ошону менен бирге оору сыркоодон арылтуу, бошотуу, боштондукка чыгаруу, унчукпастыкка, улуулукка калыптандыруу, адамдын жашоого жаралуу максатын таанытуу, табият кызматын, аалам сырын ачып берүү, денеңиздерди бошотуп, колдон келсе ошо жатып, же ушу жөлөнүп отуруп, көзүңүздөрдү жумуп, баягы медитацияга отурат, йогада дегендей эле тунуу, мындайча айтканда. Манас атам эртең менен ошо туңган дегендей тунуу, баягы сүт суунун чаңын алып келип койсоң дагы тунуу. Биз ак сай арпада жашаганда ошо суу кирчүүбү бала кезде, ана чакага алып келип коюп коюп, анан ушу үстү тунуп, таза болуп, астын ылайын төгүп койчу эле чайкашып, анан ошол сымалы тынуу. Өзүңүздөрдү бош кармап, керек болсо ошо оюңуздар менен ийне саярда ошо жан башка чапкылайт го, медиктер деле бошот, ийне кирбей атат деп, бош карма деп, ансыкандай оюңуз менен ушу биринчи оң колуңузга барып, бир 10 секунд бошотуп, бош коюп, бош жайгаштырып, сол колуңузга барып, оң бутуңузга барып, бошотуп, тырмагыңыздын учуна чейин, сол бутуңузга барып, денеңизди, мээңизди, жан башыңызды, башыңызды, керек болсо ошо ичеги, боор, өпкө да бошойт ошо сиздер бошоткондо. Табарсыңыздар, ошо заңыңар, саараңар чала чыкса да ошо боштондуктан кийин түзүк чыгып калат. Ошо иштебеген мээ да түзүк болуп иштеп калат. Бүт эле ошо кысылуудан бир кыр ошо нур барбайт, бир кырынан аба барбайт, бир кырынан кан барбайт кысылып калган кезде. Бир кырынан ошо нервный клеткалар өчүп баштайт, өлүп баштайт. Денеңиздерди бош кармаңыздар, өзүңүздөрдү бошотуп. Ушу энерги өткөргөн убакта
ошондо эмне болот дегенде адам энергияга толот. Анан энергияга толгон кезде ал адам химияга айланып калат, мындайча айтканда. Же болбосо мына биздин эски турпатыбыз мурун эркек, мына меники деген эле бир кызматта жүрсө, энелердики, кыздардыкы бир аял деген эле түшүнүктө болсо, ошонун эле кызматын аткарган, ал төрөш керек, анан ал үйгө караш керек, ал эрге тийиш керек дегендей. Ал эне болуш керек, ал болбосо эркек болуш керек, анан ата болуш керек, анан ини болуш керек деген эле түшүнүк болсо, азыр ошо телону жоюш керек болуп атат, мындайча айтканда. Ошол түшүнүктү ал эмнеде жоюлат дегенде, ошо улуу рахатка өткөн кезде, ошо денеңиздерди бошотуп, мына ошол кезде энергия калыптанат. Энергия тегерегибизде. Кудай көрүп турат, Алла көрүп турат деген бул чындык да. Алла, арбай, аалам күчтөрү, воздух, духов возит. Бензовоз дегендей эле духов возит. Воздух көрүп турат. Тегерегибизде, ушу биздин кысылуубуздан, каралыгыбыздан кирбей аткан ал. Өзүңүздү бошотуңуз. Эмнеге жана жаш балдар, кичик өспүрүмдөр нурданып турат? Анткени алар кысылбайт. Азыр таарынтып койсоң, ыйлап уктап калат. А сени бирөө таарынтсын, сен 2 сутка уктабай каласың. Ошо ичибиз кысылуудан, кыжаалатчылыктан. Ошондуктан денеңиздерди бошотуп, мына эфир убагында уктап калдым, анан аягында эле турдум, жандан ары уктап калдым деген баары эле чындык. Ошо денеңиздерди бошоткондо тегерегиңизде жүргөн энергия калыптанат. Энергия өзү эмне? Кудай, периште, ак күчтөр, мындайча айтканда, агаргандар, нурдангандар, ааламдагы күчтөр, жогорку күчтөр. Энергия калыптанат. Анан сиз ошондо энергияга, мурун аял эркек көтөрүп жүрсөңүз, ошондо азыр энергияга айланыш керек болуп атат. Ушу боштондукта, денеңиздерди бош сезгенде, улуу рахатта энергия топтолот дагы телону жоет. Ошондо сизде эмоция жоюлат. Эски аял эркекте эмоция болгон, капа, кыжаалатчылык болгон. Сизде ошо жаман жакшыны жоет. Ошон үчүн жанагы өзүмдү жакшы сезип калдым, оорубай калдым деп атканыңардын баарын эле секирети ушул. Ошентип барып медицина жоюлуп кетет. Барып туруп сот, прокурор жоюлат. Улуулукка калыптангыса, ким менен ким урушкусу келсин, ким убалынан коркот, сообунан коркот, ата теги арбайынан коркот, ал сотуна жетпей эле өзүн өзү соттоп калат. Туура эмес сүйлөдүм, туура эмес айттым, көңүлүн оорутуп алдым. Бул өзү туура эмес, могу абага, арбайга, ааламга, өзүмө туура келбей атат деп. Денеңиздерди ошо бошотуп кармап, ошондо телону жоет. Телодо эмне болгон мурун? Эркек, аял, жаман, иньян, көрө албастык, ичи тарлык, менменсинүү, кызганыч, өзүмчүлдүк. Ушу ак кара сыпаттын баары жоюлат, эмоция жоюлат. Анан магдырап, энергия калыптанганда, эми улуу күчтөрдөй, баягы Кудай өзү бейиште жашайт экен дегендей, жан дүйнөңүздө бейпилдик пайда болот. Жан дүйнөңүздө бейиш пайда болот, тынчтык пайда болот. Ар бир секунд менен рахаттанып жаша деп берилет ааламдан. Рахаттаныш үчүн сен көз көргөн дүйнө менен рахаттана албайсың. Секунд эмес, күнүнө да рахаттана албайсың. А ушу көкүрөгүңүздө улуулук пайда болгон кезде сиз рахаттанасыз. Мынтип денеңизди бошотуңузчу. Бирөө урушуп атса да сиз рахаттанасыз. Байкуш жан дүйнөсү шаарда ушинтип атат да. Койчу теңелбейинчи деп. Же бирөөдөн жаман сөз угуп алып да, андан бир 2 мүнөттөн кийин, 10 мүнөттөн кийин, ал күткөндөн кайра рахаттанасыз. Бирөө сын айтпаса мен кайдан өсөт элем, мунун сын айтканы жакшы болду да деп башка кырын көрүп алып рахаттанасыз. Анан сиз ошол жаманбы, жакшыбы, өйдөбү, ылдый менен рахаттансаңыз, анан сиз кайдан ооруйсуз, сиз кайдан карыйсыз, сиз кайдан өлөсүз, сиз кайдан адашасыз, сиз кайдан майдаланасыз. Улуу түшүнүктөгү адам ошентип карыбайт, оорубайт, тетирсинче ошол
калыптанат, жашарат, нурданат. Ушу денеңиздерди бош кармаганда ичиңиздерден кандайдыр бир ысыктык чыгып баштайт. Денеңиздерди бошотуңуздарчы, мына азыр ушул 1 саат эфирде эле. Ичиңиздер ысып, керек болсо ныңшып тердеп кетесиздер. Ошондо мындай түшүнүңүздөр. Менин мындай болжол түшүндүрмөмдү айтайын. Ошо алейлер кичирээк кезде, тили чыга элек кезде кысамык болду дейт. Аны ошого вино бере койсо жакшы экен дейт. Босо бере койсо жакшы экен деп, анан бере коюшат энелер. Бербесе ичине чыгып бала зыян болуп калат. Анан бере койду, сыртына чыгат. Ошондо бул эмне дегенде, мунун канына таасир бергендир, ичегисине таасир берер. Дагы бир кыры нервине таасир берет. Кичик бала винону көтөрө албай токтоп калат, бошотот денесин. Бошогондо сыртка чыгып кетип атат да ичиндеги бир кысылуусу. Ошо кызамыгы. Ансыгандай сиз өзүңүздү бошото албай атасыз. Анан ошо ички жаралы өзүңүздү өлтүрүп атат. Нерв, эмоция, кысылыш. Ошон үчүн денеңизди бошотуңуз. Биз алкештерди жаман көрөбүз. Алкештер ошол водкадан ичип алып, анан кандайдыр бир мындай бошондукка чыгып атат. Аздыр көптүр. Үйдө кыжа алат болуп жашагыча талаалап жашаганы да бир боштондуктун бир кыры болуп атат да. Ага жетпеш керек эми, адам ал үчүн жаралып келген эмес да, жеке башы үчүн жаралып келген эмес. Мына адам эмнеге жаралды делгенде, ушу денеңизди бош коюп, сиздин ичиңизден мээрим чыгып турса, сизден бир ичиңизден энергия чыгып турса, жок дегенде сиз абага мээрим төгүп атпайсызбы, табиатка. Келген киши эле мынтип күлүмсүрөп, мээрим төгүп турса, сизге сүйлөшкүсү келет. Сүйлөгүсү келет. Кичик балдар керек болсо ойногусу келет сиз менен. Анан карарып түнүрүп турсаңыз, керек болсо ошо кичик балдардын эси чыгат, алыстайт. Эс тарткандар андан эси чыгат. Келиниңдин мындан жүрөгү түшөт сенден. Ал кара чыгып атат ичиңизден. Ошо ичиңизде ооздон эмне чыгат? Ичтеги нерсен эле чыгат. Арсылай жакшы сүйлөйт эмес, ичи жакшы, түшүнүгү жакшы, ошол оозунан чыгып атат. Же башка адамды деле карап көрүңүз. Жакшы сүйлөгөн адам ал жаттап алган эмес, демек ичинде бир жакшы энергия бар. Ушинтип өзүңүздөрдү бошотуңуздар. Ошо ичимдеги дарт чыгып кетсинчи деп, денеңиздерди бошотуп, машыгыңыздарчы. Дарт чыгып атат деп, эски оору чыгып кетсинчи деп, чындап эле чыгып кетет. Чыгып кетсе башка нерсе жайгашат да. Мына ушу эфир убагында эмне кызматта болот дегенде, ушу энергияга толду. Арстан алай, эркек, аял деген телосы жоюлду дагы. Иньян, ак кара, эскилиги өлдү. 5 жыл мурунку Абдылдаев жок. 2 жыл мурунку Абдылдаев жок. 2 жумага дагы мурунку Абдылдаев жок. Күн өткөн сайын ачылыш, жаңылык, өзгөрүү, улуулукка калыптануу. Баягы гүл дагы күн өткөн сайын өзгөргөндөй, чоңойгондой, бир кырлары ачылгандай, жыты чыккандай, өңү түсү ачылгандай, толуп тургандай, бышып тургандай. Адам да ошол күнүгө ачылыш, жаңылык, өзгөрүү, кулпуруу, жытын чыгаруу, мээримин төгүү, ушундай болуш керек мына. Ана ошол кезде энергияга толду. Ана мына энергия өткөргөн убакта мен бул жерде сүйлөп атам, бирок сиздерге аалам күчтөрү же Аллах, мындайча айтканда Аллах ошентип дем салганды айыктырганбы? Алла, анын улуу кызматчылары, ата теги арыбайыңар, мазар ээлериңер, жөлөмөгүчүңөр кызматта болот. Ар кимдин тилегине, ордуна, тазалыгына, кудуретине, касиетине жараша калыптандыруу. Ошо арбайлык сыпатка, адамдык сыпатка, касиети ыйгаруу, эки көзгө көрүнбөгөн бионур энергия пенде кутучаңыздарга операция жасалат. Ошо чымырады, кыбырады, шыбырады дегенде баары эле ыраазы болуп, качкан касиетиңиздер келип жайгашат.
Муну кайталап айтыш керек, себеби бул өтө татаал, калыптануу өтө татаал. Могу үй, мына түштө айтышат. Үй чачык экен деп. Үй түшүмдө дейт. Ал жан дүйнөң чачылып атканы. Анткени сен үйдө түнөсөң, сенин жаның көкүрөгүңдө түнөйт. Жан дүйнөңдө, көкүрөгүңдө. Үйдө уруш болуп периште качса, сенин жан дүйнөңдө кысылганда периштен качкан, жаалат болгондо качкан. А сен азыр ошо бошоп, өзүңдү кенен кармап, эркин кармап, жан өзү эркин да. Иштеги жанды да эркин кармаш керек. Бош кармаш керек, кыспаш керек. Ада өссүн, ада чоңойсун, ада ушу телога чуркасын, аң сезимге чуркасын, буту колго чуркасын. Ушул керек болсо ошо эркектин да энергиясына таасир берет. Ошо кысылуудан эркектердин жана милдетин аткара албай калганы, эркектин милдетин аткара албай калганы да ушул. Бул медицина бөлүмүнө мындай тиешелүү. Психологияга жараша бар нерсе. Ошондуктан жаныңызды эркин кармаңыз, бош кармаңыз, кысылбаңыз. Анан ошол кезде көкүрөгүңүз тынчыйт. Анан багындыруучу энергия жайгашат. Мына адам химия кылып атат. Көзгө көрүнбөгөн дүйнө физика, жыйынтыгында сиз жакшы болуп атасыз, өсүп атасыз, үйдүлүп атасыз. Ошо теңирчилик, кыргызчылык, шаманчылык кайра үчөөнө бурулуп кетет. Химия, физика, математикага. Көрдүңүзбү, адамдын демек жаман ою тиет, же жакшы ою тиет, жакшы сөзү тиет. Мына жакшы ой, жакшы кут ой тийип атат. Кош ой тийип атат. Жол ой деген тийип атат. Мисалга, ойдун өзү бир керемет болуп атат. Ой өзү бул психология. Ой өзү улуу теңир, ой өзү улуу күч. Ой өзү тирүү периште. Көкүрөккө келет да ой. Кут ай деген эле ошо кайра Кудай. Анан көкүрөгүңүздө кут болсо, анан Кудайдын байырлап атканы, Кудайдын кеңеш берип атканы, Кудайдын колдоп атканы. Мына ушул. Акка жыгылуу бул жөн эле сигарет чекпей же арак ичпей коюу менен эле чектелбейт. Акка жыгылуу бул турпаттын жанагы эски аял эркек телонун нурга айлануусу, периштеге айлануусу, энергияга толуусу, жандын агарышы, жандын тазарышы, тандын тазарышы, жандын ошо улуу түшүнүккө жетиши, улуттарга бөлбөшү, ушунун баары акка жыгылуу болот. Акка жыгылуу десе эле жөн эле намаз окуп калуу эмес. Кечирип коюңуздар. Аргасыз адам өсөт. Ааламдан илим түшкөндөн кийин ар тараптан кырсык болуп атат. Мына азыр кылым мыйзамы күчөп, адам ар тараптан кысылып атат. Табият кырсыктары мына. Быйыл кыш болобу деп тамаша кылып калышат да. Кыш жоюлат, бул чындык. Адамдын жан дүйнөсү өссө, табиятты коргоп туруучу адамда бир керемет бар. Жакшы адамдар жашаган жерде өзү табият кырсыгы болбойт. Мазары жакын тайыбайт, базары жакын байыбайт деген кыргызда кеп бар. Мазарга маани берген да бир чоң керемет. Ошентип урматтуу улуу журтум, билсеңиздер, Кудай сиздердин көкүрөгүңүздөрдө. Эгер сизде кут ой болсо, сиздин көкүрөгүңүздө Кудай болуш керек. Эгер сизде кут ой болсо, сиз бирөөгө жамандык кылбайсыз, жаман ойлобойсуз, жаман оозанбайсыз. Жаман оозанган жерде куту качып кетип атпайбы мына? Улуу кыргыз жаман сөздү оозанбайт, жакшы атты угузуп, узатып коет, антпесе куту качат. Кут бул энергия, кут бул улуулук. Сизде кут ой болсо, сиздин оозуңуздан кантип жаман сөз чыгат? Улуу сөз чыгышы мүмкүн.
Утурумдук сөз чыкпайт. Отурумдук максат болбойт. Отурумдук сизде көз караш болбойт. Сизде улуулук болот. Мына ошентип турпаттын телонун энергияга айлануусу керек. Энергия носительге айланыш керек. Мына мен энергияга толук толдум деп айта албайм. Мындай өсүүдөмүн. Мына энергиям өтүп атат. Эмне аркылуу? Техника аркылуу. Теңирчилик, ошо улуулукка калыптанып бараткан адамга же ошо улуулукка техника кызмат кылып атат. Жердин кудайы ким? Адам. Бузса, урса, курса, талкаласа, бирин-бири өлтүрсө, адам. Өлтүргөн ким? Адам. Бускан ким? Адам. Табиатка караган ким? Адам. Жаныбарды кырган ким? Адам. Көбөйткөн ким? Адам. Адам өзү бул жерге кул болуп жашабайт. Ордун билсе. Теңир тең жашоону кармап бер деп адамды жараткан. Эгер сенде теңдик болбосо, калыстык болбосо, касиет болбосо, анда сен кулсуң. Улуулук болбосо, анда сен майдасың. Ошон үчүн адам өзүн баарын өзү жаратат. Атаң кудайың деп, энең умайың деп кыргызда сөз бар. Ансыгандай эле ошо макро кудай деп элестетсек, микро элестетели, бул атам деп. Атаң сени эч качан жаман болсун дебейт. Жамандыгыңды көрөйүн дебейт. Жакшы жүрсө экен дейт, күлүп жайнаса экен дейт, кабагын бүркөбөсө экен дейт. Майдага убара болбосо экен дейт. Майда сөздү сүйлөбөсө экен, майда досторду күтпөсө экен дейт. Ошол сымал эле Кудай өзү жараткандан кийин тең жашоону кармап бер деп. Анан майдалансак, анан капалансак, анан кыжаалат болсок, анан кырсык буйруйт, анан кыйынчылык буйруйт, тарбиялайт. Кырсыктын баары эле ошо тарбия кайра. Билсең, бурулуш кылып койсоң оңолуп кетесиң, өзгөрүп кетесиң. Бурулуш кылбасаң алып коет. Ким аркылуу? Дагы бир ошо жерге жаратып койгон тең жашоону кармап бер дегенби, же бир ошо касиет менен бирөөнү жаратып койгон, ал өлтүрүп коюшу мүмкүн. Сотто ийиши мүмкүн, өзгөртүшү мүмкүн. Ошого жетпей адам өзүн сактап, өзүн соттоп, өзүн оңдоп, өзүн актап, өзүн тактап жашаш керек күнүгө. Мына урматтуу улуу журтум, ошентип телонун энергияга айланышы. Адам, улуу кыргыз, улуу жаман адам келсе, жакшы сөз айтып, уютуп алат. Жаман сөздүн аягын жоюп салат. Демек, тилибизди улуулукка бергенден кийин ар бир организмибизди улуулукка берген. Мына көзүң улуулукка иштесин. Көкүрөгүң сезсин, көзүң менен көр, башың улуулукка иштесин. Адамзат эмнеге мындай болуп атат? Жашоом эмнеге мындай болуп атат? Мен кантип кутулам? Мен кантип куткарам? Колуң, бутуң, мээң, көзүң. Ошо эки бир туугандар кичирээк кезде көрүшүп калып, анан ымалалашып ойносо, атаңдын оозурайын, боору тартып атат. Бооруңду урайын деп калат. Мына боор бул жерде анатомия илинде берилет, ааламдан. Жашоого боек бербесең, мээрим төкпөсөң, бооруң ууланат депчи. Анан биз жашоого боек бердикпи? Бирөөгө мээрим төктүкпү? Жакшы көрдүкпү? Жок. Бир кырынан элестетип көрсөң, бир кабагына итке окшоп да калыптыр деп ойлойсуң, ушундай адамдар бар. Короосунун эшигин алдына туруп алат ал ит. Өзүнүкүн эле тааныйт, ага шыйпаңдайт деле, калганына үрөт, ажылдайт, эмоция. Ансыгандай ошо адамдар да бар.
Өзүнүн кызы жакшы, өзүнүн баласы жакшы, башка эч ким жакпайт. Ажылдайт, урушат, ызылдайт, сүйлөнөт, кейийт, элге тынчтык бербейт, каап алат. Бул чындык, урматтуу журт. Кыргыз карыз мына азыр аябай чоң маселе болуп көтөрүлүп атат. Кыргыздын карызын кечет. Дүйнө эли. Керек болсо кайра акча берет. Кечет кадимкидей эле. Эгер ошо кыргыздын улуулугун тааныта алсак. Кыргызда бир чоң энергия бар экенин, кыргызга бир ааламдан илим түшкөнүн, ошо кыргызчылыкка, теңирчиликке, улуулукка адамзат ааламдык түшүнүккө калыптаныш керек экенин түшүндүрө алсак. Ал үчүн премьер-министр болуп барып түшүндүрүш керек ошо жерге. Бир визит менен барганда, жөнөкөй сөз менен дүйнөдө болуп аткан кырсыкты, кыйынчылыкты, аба ырайынын бузулуп атканын, ааламдан эмнеге ишарат берип атканын, атаң уктап атат, бөбөң уктап атат деп деле ишарат берет го. Анысы кандай ошо ишараттын баары эмнеге болуп атканын, ага эмнеге кыргыз башчы болоорун, анткени кыргыз ааламдан келген өкүл экенин. Ошон үчүн улуу адам майда түйүшкө түшпөйт да, майда сөздү сүйлөбөйт да. Ошон үчүн улуу кыргыз майда түйүшкө түшсө да жол ачылбай атканын, окшобой атканын түшүнүшүбүз керек. Ошону түшүндүрсөк, кыргыздын назарынан калган деги эле адам оңолбостугун башка улуттай көрүп басынса кырсыктаарын дай маданияттуу тил менен түшүндүрсөк, өнүккөн мамлекеттер кыргызды кароого алыш керек экендигин, ошондо кыргыз касиети менен, ыраазычылыгы менен, мээрими менен ал улутту кароого алаарын түшүндүрсөк, ошол карызын да кечет. Кароого алса табият кырсыгы токтоборун, кароого алса биз касиет берерибизди. Касиет мына ошо кыргыздын касиеттүүлөрдүн ыркысы кайыптан дегендей кайып илим экенин, ошо улуулук түшүнүккө жеткирерибизди, ошону биздин гана энергиябыз түзүгүрөөк иштээрин түшүндүрсөк, каныбыздагы, сөөгүбүздөгү, жаралгандагы кызматыбыз ушул экенин, алтын доорду куруу биздин милдетибиз экенин түшүндүрсөк, кароого алат. Мисалы, мына энергия деген сөздүн батанын да энергиясы бар да. Бата бериңизчи дейбиз. Биз билбейбиз, эгер баамдасаң батанын ушундай энергиясы бар. Назардын ушундай энергиясы бар. Каргыштын дагы, алкыштын да энергиясы бар. Ошон үчүн жанагы жетимди ыйлатпа деген ошол. Жесирди ыйлатпа деген ошол. Ошондуктан ушу энергиясына карап анан жанагы кайнагасы кайтыш болуп кеткенде эрин дагы тең бөлүшүп, түйүшүгүн дагы тең бөлүшүп, жесир калтырбайын, жетим калтырбайын, менин башыма келсе да ушинтип болдум, ушундай болмок деп арбайга болгону, энергияга болгону, сыйы чоң болгондугуна жаңылыштырган эмес. Ушунун баары кыргызчылык деп айтылат. Ушунун баары кыргызчылык болуп саналат. Ушу экөөгүн кошок кошуп, сөөк, көмүү да бул кыргызчылыкка жатат. Туулган күндөн баштап өлгөн күнгө чейинки жашообуз, салт, санаабыз, кыймылыбыз, кызматыбыз, көз карашыбыз бүт кыргызчылык. Кыргызчылык теңирчилик. Теңирчилик бул теңирден келген эле салт, сана айланып калган. Табылма нерсе бүгүн кала берет, эртең кала берет, өзгөрүп кете берет. Ошон үчүн улуу кыргыз утурумдук жашоого байланбайт, техникага байланбайт. Жерде тозок көбөйгөндө көктү кастай көтөрүлөт, нурданат деген ошол. Мына жерде тозок көтөрүлгөндө, көбөйгөндө мына нурданып, агарып, акка жыгылып, турпатын эркек, аял, эмоция, инянын жоюп, ошо нурга айланып, улуулук кызматты кылып атканы ошол. Бул жеке башыңыздарга керек, ар бир адамдын. Эгер улуулук сыпатка калыптана алсаңыз, анда сиз утуп аласыз. Улуулук сыпатка калыптансаңыз, сиз анда оорубайсыз, карыбайсыз, кырсык болбойт сизде.
майда чүйдө эмоция, майда чүйдө кыргын сөз, ударды сиз бул улуулукка калыптандырып атат деп түшүнөсүз. Же болбосо анын башка кырын көрүп түшүнөсүз. Жыйынтыгын көрүп сүйүнөсүң да. Мисалга, бала урунуп атат, ыйлап атат. Мен эле өлүп кеткен жоксуң го. Сооротуп коесуң, бөлөп коесуң, шымын булгалса жууп коесуң. Ансыгандай эле могу турмуш ошол. Акыры сен утуп атасың, улуулукка калыптанып атасың. Ошол сыяктуу эле бирөө улуу болгон менен сенден түшүнүгү ошо алейдей. Шымын булгап коюп атат, мындайча айтканда, жууп кой. Көтөрүп кой. Акыры утуп аласың, баалайт сени. Ошо баккан балаң сени мээримиң төксөң, бааласаң, каргабасаң, аны каргап жаратып албасаң, акыры сизди кароого алып атпайбы? Ысык чайыңызды берип атпайбы бир күнү? Кырларынан карап келгенде. Ошол сыяктуу эле мына адамды өстүрүп ал. Жан дүйнөсү жардыларды байытып ал, жан дүйнөлөрүн. Арыстан алай жакырчылыктан жакшы сөз менен чыгарат деп ааламдан берилди эле. Мына жакырчылыктан чыгарып атам сиздерди, жакшы сөз менен. Жан дүйнөң байыса, анан касиет болгон жерде каражат болот. Улуулукка калыптанган жерге улуу ырыскы келет. Ушу азыркы бийликтеги болуп аткан өйдөлдөйгө көп эмоцияңарды бердирбешиңер керек. Себеби бул күндү көрмөйүнчө кыргыз ойгонмок эмес. Бул ааламдан ушинтип берилет. Ошо биз президентке койгон кезде Арыстан алай президент болбойт азыр. Себеби кыргыздын дагы көрөлүк күнү бар. Анан ошол сыяктуу эле бала деле балам балалуу болгондо билерсиң дегендей кеп. Же болбосо бизде эне ата көп эле акыл айткан. Түшүнгөн эмеспиз, маани берген эмеспиз. Анан жылдар өткөн кезде анан атам туура эле айтыптыр, апам туура эле айтып, көзү ачык экен деп да калабыз го. Угуп калабыз мисалга. Ошол сыңар эле урунуп беринип анан чоңойот. Ошондуктан бала сиздин эле бала эмес, ал Кудайдын баласы. Ал да урунат, ал да согулат, анан түстөлөт, анын миссиясы бөлөк. Сиз өз кызматыңызды алып кетиңиз. Анын жаны бөлөк, анын таны бөлөк, анын жылы бөлөк, анын мезгили бөлөк, анын билөөсү бөлөк, анын түшүнүгү бөлөк, анын түйүшүгү бөлөк. Сиз өз кызматыңызды алып кетиңиз. Азыр кыргыздын Кудайы жок, шаманы бар дейт. Чындап эле мына шаманчылык менен эле баланын жүрөгүн көтөрүп алып атпайбы? Мына ошентип адамга өтө чоң түйүшүк түшүп атат. Ошо теңир түйүшүгү түшүп атат. Калыс болсоң касиетчил болуп, калыс болсоң элиң өзгөрүп, жериң көктөп. Улуу кыргыз чыныгы сөздөр, мына чыныгы сөздөр бул. Чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен гана сакталат. Отурумдук эмес. Жалган сөз, жалган иш менен эмес. Жалган саясат, жалган акча менен эмес. Кошоматчылыгы менен эмес. Амал көйлүүлүгү менен эмес. Чыныгысы менен гана сакталат. Аялга деги эле кыргызга 600 килограмм амал берилди. Кашага сыйкыр. Аны эмнеге иштетесиң? Өзөгүңдү өстүрүү үчүн иштет. Мурунуш арамзаалыгыңды бирөө үчүн алдоо үчүн, бирөөнү каралоо үчүн, өзүмчүлдүк үчүн, пул топтоо үчүн иштетсең, азыр өзөгүңдү өстүрүү үчүн иштет. Каражат эч кимге жакшылык алып келбейт азыр. Каражат кыйынчылык, кырсык гана алып келет. Каражат карытып атат. Каражат сени адамдыктан тайытып атат. Бала чакаңа келечегине жакшы иш алып келбей атат каражат. Психологиясы бузулуп атат. Каражаттын өзүнүн бир энергиясы бар. Күчтүү энергиясы бар, жеп коюшу мүмкүн.
отурумдук адамды оорутуп атат. Энергияны эмне жейт? Ошо жолдон качкыла. Эки көзүң жейт, сөзүң жейт энергияңды. Көз карашың жейт, тууганың жейт, кызың балаң жейт, майда иш жейт. Эмнеңди жеди? Убактыңды жеди, акчаңды жеди. Эмнени жеди? Мына караңыздар. Жаштыгыңды жеди, оору калып келди. Энергия топтоочу жолго түшүш керек. Ал боштондук, улуулук, унчукпастык, улуу түйшүк, улуу түшүнүк. Мына ушунун баары энергия топтоочу иштер. Bir 10 мүнөт убакытка бүгүн шаар телефон иштебей калыптыр. Ошол WhatsApp'ка түшкөнбү же чалганбы, ошолорго бир жооп кылалы. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, телону аял эркек пенде дебей, тетирсинче ушу энергия носитель, энергия консун, энергия өткөргүчкө айлансын, энергия бул ушул аалам, көзгө көрүнбөгөн кызматты кылсын. Ошуга өткөрүшүбүз керек. Бишкектен теңирчилик деген эмне? Теңирчилик өзү дин эмес. Мурункулар бир айтып жүрөт, мисалы мени теңирчи деп чыккан, азыр көбүн чукпай калды. Теңир деп сүйлөсө эле бул теңирчилик эмес. Атаны ата дейсиң да. Мына кошуна казак аке дейт экен. Адам ата деп жүрбөйбүзбү? Демек, атада өзү чоң энергия бар. Ата десең, атада атадай сыпат болот, атадай көз караш болот. Ошол сыяктуу эле теңирчилик деген бул, теңирчилик, кыргызчылык бул дин эмес деп берилет. Ааламдан келген акырет теңир сырлары, нур дүйнөнүн түпкү нускасы. Маанисин түшүнө албайсыздар эми, майда түшүнүктөгү адамдар. Теңирдин сырлары, атаң деле бир сырын айткандай. Теңирдин сырлары болот бул теңирчилик. Ошол теңирчилик илими түшүп, азыр ошо теңир сыпатка калыптан болуп атат. Ысык көлө буласынан. Бул сөздөрдү сүйлөбөй эле коюңузчу. Куран китепти окусаңыз, бул сөздөрдү сүйлөбөйт элеңиз. Эми ал сиздин оюңуз. Бул сөздөр сизге жакпаса, дагы бир каны, таны кыргызга жагып атат. Куранды жокко чыгарган жок эч ким. Бирок Куранды эле пир тутуп алышта бул өзү жакшы эмес. Куранды пир тутуп алсаңыз, сиз анда ак карада жашап атасыз да, анда эски түшүнүктө жашап атасыз. Сиз мусулмансыз, сиз бейишке киресиз, башкасы бейишке кирбейт. Сиз кирчү бейиш көрдө болуп аткан болсо, көрдө эчтеке жок, курт бар. Бейиш жан дүйнөнүн тынчтыгы бул бейиш. Бул жан дүйнөнү тынчытуучу. Жан дүйнөңдө бейпилдик болсо, көкүрөктө бейиш болот. Ошондо могу көрүнө бейиште эгер жашамаксыз. Менин түшүнүгүм такыр башка. Сизге жакпаса, бул программаны көрбөй да коюңуз. Таластан Аманбек, арыбаңыз. Кошой ордосун ачам дедиңиз эле, мен сиздин оюңузга толук кошулам, колдойм. Кыргыз ордолору ар бир айылга ачылыш керек. Анткени кыргыздын балдары жарым орус, жарымы арабтарга айланып жатат. Сиздин ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Аманбек байке мырза, ыраазымын. Эми бул жерде так берилет ааламдан. Ошо Куранды сиз пир тутсаңыз, биз дагы ошо ааламдык кайы билим пир тутуп, ошого таянып сүйлөп атабыз. Кыргыз бөлүнсө күнөөгө батат. Биригип ордо түзсө, жер ааламдын адамзаттын огу болот деп берилет. Анысы кандай? Ошо ордолор болгон үчүн биз мына адамдарды өстүрөбүз, өйдөлөтөбүз. Ооруп келген адамдар айыгат. Ордо дегенде өзүнчө бир чоң энергия бар. Ордо деген бул эмне дегенде орто кеңеш. Анда жашы бар, баласы бар, кызы бар, эркеги бар, карысы бар. Баягы орто кеңеш. Талкуу. Мындай эле эркектер эле намазга жыгылыш керек, анан аялдар бир бөлөк болуш керек деген кеп жок бул жерде. Ошондуктан бул ордолор ачылыш керек. Туура айтасыз. Ошо талкуулар болуш керек.
Ордо деген ал бир жарым саат эле намаз окуп коюу эмес, ал жерде күнү түнү менен талкуу кылып, чарчагыча ортого салып, өсүп, бирөөнүн түшүнөн, бирөөнүн мүнөзүнөн, бирөөнүн сөзүнөн сабак ал дегендей сабак алып, өйдөлөнүү, изилденүү, суроолорго жооп табуу бул ордо. Табият адамды башкарабы же адам табиятты башкарабы? Аябай жакшы суроо экен. Мунун ошо көп кырын караш керек. Мисалы, жанагы многогранный ключ деп коет го. Анысы кандай эле могу жашоонун өтө көп кыры бар. Мисалы, мына ааламдык илимди жазып келип туруп, койгон точкасынын 9 кыры бар. Ошо точканы 9 кырынан чечмеле деп берилет. Мисалы, түштүн да көп кырынан чечилет. Анысыңарындай ошо табият адамды башкарабы? Табият жаратылыш, жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Жаратылыш, жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Жараткан адамды эмнеге жаратты? Ошо мен жаратканды сактап, улап, көбөйтүп, өстүрүп берди. Эң соо иш эмне деп ойлонсом, бул бак тигүү, мөмө тигүү. Ошондон каражат алса болот, ошондон жер көктөйт, ошондон көмүр кычкыл газ сорулуп алып, кычкылтек бөлүнүп чыгат, салкындык болот, ысыктыкты соруп алат, жер кыртышын кармап турат. Мисалга да, ошентип сактап улап бериш керек. Анан табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Ооба табият аркылуу адамды жазалайт. Мына аба аркылуу адам жазаланып атат, психологиясы бузулуп атат. Аба аркылуу. Аба аркылуу тарбияланып атат. Түндөгү түшүң, көрүнүшүң, аян байланышың, суу, кыскасы табият адамды жазалайт. Бул Кудайдын жазалоочусу, аткаруучусу, кабарчысы. Суд исполнитель келип да бирдемени требуйт этет, аткаруучусу, жазалоочусу, кабарчысы. Бир кырынан. Анан табият качан оңолот дегенде, адамдын жан дүйнөсү өзгөргөндө табият тынчыйт. Эмнеге дегенде, Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы болсо, анан адам өзгөрсө, табиятка мээрим төксө, жашоого жаралуу максатын билсе, табиятта да бир жан бар экенин билсе, ар бир адам деле ошо табият менен гармония, жана эл бузулса, жер бузулат деген ушул болгон да. Аял бузулса, эр бузулат, эр, хан же бий бузулса, эл бузулат, эл бузулса, жер бузулат деп. Анан ошол эл менен жер киндиктеш деген ошол. Ошондуктан бул Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Адам качан өзгөргөндө анан табият кырсыгы токтойт, жана кыш жойулат. Табият бейишке айланат деген мына ошол. Ошондуктан мунун ушундай кырлары бар. Бул Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Кудайдын адам үчүн кам көрүүчү бир кызматкери. Тирүүбүздө буудайын, жемишин, помидорун берип атат. Табиятсыз жерде жашоо жок. Эгер бейишти көрдөн истеген болсоң, сен эртең көргө барган атасың, табиятка мээрим төккүлө. Мен атама ыраазымын жараткан. Энем чай берип атпайбы, төшөгүмдү жылуулап салып берип атпайбы, энеме мен рахмат айтпашым керекпи? Мына ушул сыяктуу жер эне деп айтылганы дагы бекеринен эмес. Ошон үчүн табияттын кызматы өтө чоң. Бул өтө чоң бир күндүк сабак. Кээде абдан кыйналам, кыжаалат болом, ичим уйгу туйгу болот. Эми ошо кысылуу, ошо энергия, ошо жан дүйнөңүздүн эле тынчыбагандыгы, ошо эфирде отурсаңыз болот, эфирден кийин чалсаңыз бир 2 күн энергия өткөрүп койсок эле ордуна келет. Ошо кысылуу, кыжаалатчылык, мындай ак кара согушу десек болот. Сиз Кудайга ширк кылып жатасыз, мазарга да сыйынасызбы? Мен мазарга сыйынбайм, мазарды баалайм. Кудайга ширк кылганым жок. Сизге караганда менин түшүнүгүм өтө бийик деп ойлойм. Себеби Кудайдын кызматын кылып атам, өйдөлөтүп атам. Кудайга ширк келтирген жокпуз. Кана Кудайга сыйынган сен оңолуп кетсең, айт мен оңолуп кеттим деп. Бул улуу сөздөн азыр адамдар оңолуп атат, өсүп атат, өйдөлөп атат. Өзгөрүп атат. Бул шириктик эмес. Кудай жерге түшүп алып иш кылбайт, ошондой мага окшогон адамдарды жаратат. Ушундай илимди берет, анан алар өстүрөт. Бул элчилик деп коет. Элчиликти эки дүйнө эгеси сүйгөн адам деп эсептелет. Бул күнөө эмес. Тетирсинче соо иш болот. Ошондуктан бул ширик эмес. Соо иш. Ар ким өз башына жооп берсин.
түшүнүк бийиктегиче ошол өзүңдүн 5-класстагы 1-класстагы сабагыңды окуп турсаң туура болот. Ысык көлдөн мен аябай кээде нерв болом, өзүмдү колго ала албай калам, ушул нерсени жок кыла албай койдум, өзүм намаз окуйм. Эми намазыңыз эгер жардам берсе өзгөрүп кетет элеңиз. Намаздан сиз кысылып калып атасыз, ак карага бөлүп атасыз, түнкү уйкудан калып калып атасыз. Ошондуктан мен айтат элем, боштондук керек биринчи. Жан дүйнөңүздү бошотуңуз. Мына дүйнө элин карайлы. Бүгүн эле бизге араб дини келген болсо, араб дини менен жашаган мамлекеттер эмне болуп атат, урматтуу улуу журтум. Динге чектелип калган, могу дүйнөнүн өзгөрүшүнө карабаган, эски пенделер эмне болуп атат, эски жашоодо жашаган. Ошондуктан кичине эволюцияга карап, дагы өсүүгө карап жашаңыздар. Мен башым тынбай эле ооруйт, ушу 1 мүнөт кичине. Ишибиз дагы жүрүшпөй жатат, тескерисинче оорлошуп атат. Эмне кылышым керек? Ушул айттык го, табыгы илим кайыптан түшкөндөн кийин ар бир адамды кырсыктырат. Аргасыз эски жолунан чыгарат. Мен да кырсыккам, мына азыр өз ордума келдим. Анткени ааламды кызматты кылмайын, өзүн таанымайын, кырсык боло берет. Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Ошону эле бир кыры. Адам өлгөндө жаназа окуйсуздарбы? Айтып жаткан сөзүңүздөрдүн китеби барбы? Адам өлгөндө жаназа окулат, бирок жаназа окубай коем деген бул болбогон сөз. Анткени жаны асманга эч ак эле кетип калган. Сиздин жаназаңызга керек болсо муктаж да эмес, ал тело эле калып атат. Телону таза жууп, керек болсо жакшы адамың элеңиз деп эле алып барып көмүп койсоң, бул соо эле иш болот. Анан мен жаназа окубасам, анан буга бейишке барбайт. Буну кийин акыл сезимиңер өскөндө күлөсүңөр бул сөзгөчү. 2 күн орозо, 2 күн кошок айтып атпайбы? 2 күн жоктоп өкүрүп атпайбы? Мына ошол эле өзү жаназа. Жанын жоктоп кош дүйнөгө кеткенин билгизип койгондо бул өзү жаназа. Ыраазы болуп, мактап, эскерип ошентип койгон эле өзү бул жаназа. Жаны сизге муктаж эмес, тетирисинче бул аалам күчү керек болсо сизди көрүп башкарып коет ал. Ошондуктан жамандыкты калтырбай, чогуу кыргыздын чогулуп көмүйген ошол. Анан бул илимдин дагы китептери бар. Бул ааламдан түшкөн илим. Багытыңар жок, башка жолуңар жок. Мусулмансыңбы, кыргызсыңбы, ак карасыңбы, улутуңа карабай, жынысыңа, жашыңа карабай, алтын доорду курууга, ушу жаратуучулукка, улуулук өткөнгө ар бир адам жоопкер. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти, ашып да кетти окшойт. Урматтуу улуу журтум, ар бир жуманын 1-4 күнү эфирден кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар, арыбаңыздар, бар болуңуздар.